Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala eşrafil enbiya ve imamil mursalin. Seyyidina ve habibina ve maulana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Bu Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin 275. ayeti. Bu ayette Allah Subhanahu wa Taala sütkorluk menen ribanın ortasındağı, sütkorluk, riba jana soda satıktın ortasındağı ayırmanı bayandap atat. Sütkorluk kılgan adamdardın akıbeti kандай bolot? Kur'anda Allah aytып atat. Riba menen, sütkorluk menen жашаган adamlar kıyamet günü болгондо, кабырдан турганда, баягындай жин ургандай, шайтан жин ургандай, келесоо абалында, жинди абалында турат дейт. Анын себеби алар иннемел бей'у мислур риба. Бул содадагын риба сыяктуу эле экен. Содадагын процент сүткорлук сыяктуу деген себептүү. Ал эми Алла Таала өкүм кылып ахаллаллахул бей'a ва харрама риба. Алла Таала өкүм кылды, сода сатыкты халал деп, рибаны харам деп. Эми ким ошол өкүм келгенден кийин өзүн тыйган болсо, Алла аны кечирет. Ал эми ким өзүн тыйбаган болсо, фа улайка асхабун нар хум фиха халидун деген аят. Алар түбөлүктө күйүшөт деген аят. Мына ушул аятта Аллах Субханаху ва Таала ачык эле сүткорлук менен соданын айырмасын баяндаган. Бул аяттын түшүүнүн себеби ислам дининде билебиз, баарыбыз сода сатык деген маселе бар. Сода сатык дегени ошол буюм алып, буюм сатабыз, үстүндө пайда көрөбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келип, ошол элге айтканда бул сүткорлук харам, андай кылганга болбойт. Андан көрө сода кылгыла, сода менен алек болгула дегенде мушриктер, кафирлар келип айтышкан, бул содаң деле риба сыяктуу турбайбы, сүткорлук сыяктуу турбайбы деген. Себеби биз деле акча берип, үстүнө пайыз алабыз. Силер деле сода кылып, үстүнөн пайыз алып атасыңар, сода пайда көрүп атасыңар, пайдага келгенде экөө шериктеш болуп атпайбы, экөө окшош эле нерсе деген этираз кылышкан, фикирди айтышкан. Ошол учурда Аллах Субханаху ва Таала ушул аятты түшүргөн, экөө окшош эмес. Ахаллаллахул бей'a ва харрама риба. Иннемел бей'у мислур риба деп алар айтышты. Бул сода дагы риба сыяктуу, сүткорлук сыяктуу дегенде Алла Таалам кесе аларга жооп берип айтты. Ахаллаллахул бей'a. Алла Таалам соданы халал кылган. Ва харрама риба, ал эми сүткорлукту харам кылган деген. Мына ушул аяттан билинет, сүткорлук башка нерсе, ал эми сода сатык башка нерсе. Бүгүнкү күндө дагы кээ бир адамдар ойлошот, мына азыркы доордогу мурабаха, ушундай эле сода сатык түрлөрүнү бул деле ошол рыбанын бир түрү окшойт, рыбага окшогон нерсе деп түшүнүшөт. Ал түшүнүк такыр туура эмес, бул такталбаган туура эмес маалымат. Анын себеби элдер айтат, бүгүнкү күндө мурабаха деп элдер сода кылып аткан нерсе деле үстүнө пайда көрүп атат. Биз деле карызга акча алсак, банктан үстүнө пайда көрөбүз. Экөө окшош эле деген сөздөр бар. Ошол айткан сөздөрү тиги мурдагы эле кафирлар айткан сөзгө окшоп кетип атат. Ошон үчүн айырмасы өтө чоң. Туугандар, бүгүн ушул айырманы айтканга аракет кылайлы деп атабыз. Биринчи маселе, бир нерсенин натыйжасы окшош болсо эле экөөнүн өкүмү бирдей болуп калбайт. Мисалы, рыба менен сүткорлук кылып бирөөгө акча берип, үстүнө пайыз алып атат, пайда көрүп атат. 100 миң акча берди карызга, үстүнө 10 миң акча алды пайда, 110 миң кайтарып берет жылдын аягында, мисалы. Ошондой эле бир адам товар алды 100 миңге, аны 10 миң пайдасы менен сатып атат 110 миңге. Экөөнүн айырмасы эмне десе, айырмасы чоң, алар айтат, экөөнүн айырмасы жок. Экөө көрүнүшүнөн бир эле нерсе дейт. Биз айтабыз, жок, көрүнүшүнөн бир эле нерсе эмес. Натыйжасы да ошондой болгон менен акыйкатта бул соода башка нерсе. Тиги жерде биринчи сүрөтүндө алар эмне кылышты? Акчаны карызга берип, үстүнө үстөк пайыз алды. Бул ачык Куранда айтылган ва харрама риба дегендей бул харам. Экинчи сүрөтүндө, мурабаха сүрөтүндөгү маселе, бул мурабахада эмне болду? Бул адам товар алып, товар сатты. Ошон үчүн бул товар алып, товар сатып пайда көрүп атат. Ошон үчүн бул башка нерсе, шариятта натыйжа эмес, болуп аткан иш-чара каралат. Ошол иш-чара туура болсо, натыйжа бирдей окшош болсо деле ага айырма берилбейт. Себеби маселе болуп аткан иш-чара шариаттын мыйзамына, шариаттын талаптарына дал келген болушу шарт.
Мисалы көп нерсени биз көрөбүз, байкайбыз, көрүнүшүнөн окшош, бирок акырында окшош натыйжасы бирок башталышы башка болот. Мисалан, бир эт бар, аны сен бисми Аллаху акбар деп койду сойдуң. Экинчи эт бисмилла дебестен, Аллахтын атын атабастан союлган эт бар. Экөөнүн союлганда эт окшош. Бул да эт, бул да эт. Бирок экөөнүн өкмүнө келгенде натыйжада эмне болот? Экөөнүн өкмү ортосунда асман жер айырмасы бар. Бирөөсүнө халал дейбиз, бул Аллахтын аты менен аталды, ошон үчүн халал дейбиз. Ал эми экинчисине эмне дейбиз? Муну харам дейбиз, себеби Аллахтын атын атаган жок, ошон үчүн бул харам болду дейбиз. Мындай караганда эт окшош, экөөнү тең эл жеп атат, бирок бирөөсүн халал, харам деп өкүм чыгарып атабыз. Ошондуктан бир нерсенин окшоштугун көрүп алып эле, экөө окшош экен, бүгүнкү күндөгү мурабаха дагы ушул суткорлуктун түрү экен дегени туура эмес. Бул Аллахтын өкмүнө каршы чыгуу менен барабар. Туугандар, бул халал, харам маселеси назик маселе. Бунун өкүмүнө Аллах берет. Аллах халал деген халал, Аллах харам деген харам. Ошон үчүн өтө эhtiyat болуш керек, эhtiyat жолду тандашыбыз керек. Аллах субханала таала сооданы мусулмандарга жеңил болуш үчүн, мусулмандар жашаганда жашоого зарыл болгон үчүн Аллах субханала таала сооданын бүт түрлөрүнү халал кылып берген жана шарттарды койгон. Ошол шарттардын негизинде бул халал, эгер шарттар туура эмес болуп калса, табылбаса талаптар шариаттын, анда ага харам же башка өкүмдөрдү беребиз деген. Ошон үчүн мурабаханы, суткорлуктун өзү деген дагы туура эмес. Дагы бир мисал айта кетсек, никелешүү маселеси, зына маселеси. Мисалы бир адам никелешип, бала чакалуу болуп атат. Буну халал жашоо дейбиз биз, адал жашоо дейбиз. Экинчиси зына аркылуу балалуу чакалуу болуп атат. Натыйжада экөө окшош эле, бул да балалуу болду, тиги деле балалуу болду. Бирок биринчиси нике менен, ак нике менен, адал жолу менен бул никелешип, бала чакалуу болуп жашоо улантып атат. Экинчиси харам жолу менен улантып атат. Бирок натыйжасы бир эле болуп атат. Ошон үчүн натыйжага карап эле бир нерсенин окшош экен, экөө өкүмү бир деген туура эмес туугандарым. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханала таала ахаллаллаху al-bay'a wa harrama riba, алар риба бай сыяктуу экен дегенде жок, андай эмес, экөөнүн айырмасы чоң. Ал эми Аллах таалам сооданы халал кылды, жана рибаны харам кылды деп кесе баяндады. Демек, шариатта эң биринчи тыюу салынган нерсе соода сатыкта риба. Мына ошол рибадан алыс болушубуз керек. Эми бүгүнкү күндөгү банктар эмне кылат? Бүгүнкү банктардын көпчүлүгү, салттуу банктар дейбизби, алардын көпчүлүгү рибанын негизинде иштейт. Риба харам. Ошол рибадан мусулмандарды куткаруу максатында, аларды ошол харамдан чыгаруу максатында уламалар ислам банктарыны чыгарышкан. Ислам банктарында негизги максат ошол рибадан алыс болуу. Ошол рибадан алыс болуунун бир жолу мурабаха. Бир жолу мурабаха, бир жолу музараба, да бир жолу мушарака, истисна, салам деген толтура каржы булактары бар. Исламдагы каржылуу булактары, булар бардыгы мусулмандарды ушул Кур'ан-ы Каримдеги харам болгон рибадан алыс кылуу максатында берилген бизге таалиматтар, Алла тааланын өкүмдөрү. Ошон үчүн туугандар, бүгүнкү күндөгү мурабаха дегенде түшүнүп алыш керек. Мурабаха деген нерсе бул жөнөкөй эле соода. Бир товарды алып, үстүнө пайдасын коюп сатуу да айтылат. Ахаллаллаху al-bay'a дегенде бай деген сөз мутлак. Бардык сооданы Алла таала халал кылды деди. Ошол халал кылган сооданын ичинде мурабаха да бар. Ошон үчүн мурабаха деле халал соода, эгерде шарттары толук табылса. Азыр анда айтып кетебиз. Демек эмне болду? Бир адам мурабаха менен иштейм десе, ал эмне кылат? Товар алып, үстүнө пайда коюп сатат. Болгону мурабахада бул аманат соодасы болгон үчүн канчага алган болсо, ошону айтып, канча пайда коюп атат, ошону айтып сатылат. Мисалы, мына китепти Кур'ан-ы Каримди мен 1000 сомго алсам, 1000 сомго алдым, үстүнө 100 сом кошуп, 100 сом пайдасы менен сатып атам деп айтсам, мына ушул мурабаха болот. Кийин ушул эле нерсени банктар бүгүнкү күндө колдонот. Себеби банктарга кимдер барат? Банктарга бирдеке алам десе, акчасы жетпеген адамдар барат. Муктаждыктан барышат. Барсаң, эгерде сен жөнөкөй банкка барсаң, акчаны берет, карызга берет, үстүнө пайызды жазып коет, ошо менен сен сүткорлукка кирип кетесиң. Ал эми ошону сакташ үчүн муктаж болгон адамдар банкка келгенде мурабаха кылам десе, аны банк менен биринчи келишим кылат. Мен мага ушундай товар керек деп. Банк ошол товарды сатып алат. Мисалы, бир адамга бир унаа же бир үй же башка бир керек болгон буюмун айтса, банк аны сатып алат. Ал нерсе банктын мүлкүнө өтөт. Банктын мүлкүндө болот. Банктын мүлкүндө болот дегени, ошол банк сатып алгандан кийин баягы нерсе урдалып кетсе, жоголуп кетсе, бирдеке болсо банк күйөт. Ал тиги тарафка, экинчи тарафка өткөн жок.
Ошон үчүн банктын мүлкүнө өтөт. Банктын мүлкүнө өткөндөн кийин эми банк ошол клиент менен келип мага ушул товар керек деген клиентке эми ошол товарды унаа болобу, үй болобу экинчи келишим менен эми келишим мурабаха болот. Ушул мурабаха келишим менен тиги тарафка өткөзүп берет. Айтат, банк айтат, мынауну үйдү мен 100 миңге алдым дейт. Сага эми эмне кылам? 10 миң сом кошуп, мына сага мурабаха менен сатып атам дейт. Жекече эле ишкерлер кандай соода кылса, ошол эле сооданы банк аткарат. Банк ошону аткарат дагы, банк аркылуу тиги адам ошол үйдү, каалаган товарын сатып алып, ошого ээ болот. Анан не болот? Ал мурабаха болду, эми келишим болду. Мурабаханын келишимде тиги товарды клиент алат. Алгандан кийин келишимдин тартибинин негизинде ай сайын төлөмдөрдү төлөп акыры кутулат. Акырында бул товарды берип кутулат, акчаны берип кутулат, товар өзүнүн мүлкү болуп калат. Мына ушул мурабаха деген сөз ушул. Эгерде ушул шарттарын табылган учурда, талап кылынган мурабаха шарттары толук табылган учурда болсо, анда уламалар бардыгы бул мурабаха жайыз дейт. Албетте бул мурабаханы ал-мурабаха амир беш-шура деп айтып коюлат. Жөнөкөй мурабахадан айырмасы бул сатып алам деп бирөө келип буйрат. Ошо буйрутманын негизинде анан банк ошону ишке ашырат. Кээде банк ошону өзү таап келет, кээде банк ошол эле клиенттин өзүнү өкүл кылат. Өкүл кылганы кандай болот? Мага бир унаа керек десе, ошо унаасыны өзүң танда деп жөнөтөт. Ал сатып алганда клиент өзү үчүн сатып албайт. Туура түшүнүш керек. Сатып алганда ал эмне кылат? Банктын тарафынан келип, өкүл болуп, вакил болуп алат. Вакил болуп алгандан кийин ал кабза кылат. Ошол кабза кылып мүлкүн өткөзгөндө бул мүлкүн өткөнү кабзул вакил, кабзул муаккил болот. Ошондуктан вакилдин кабзасы, муаккилдин банктын кабзасы болуп эсептелет дагы. Бул ошол банктын мүлкү болот. Эми банк экинчи жолу баягы договор кылат, мурабаха договоруну. Ошол экинчи келишим менен клиент менен банктын ортосунда мурабаха ишке ашат. Ушундай жолдор менен мурабаха бүгүнкү күндө ишке ашат. Анан бүгүнкү күндөгү ислам банктары Кудайга шүгүр Кыргызстанда 15-20 жылдан бери иштеп келе жатат. Кудайга шүгүр. Элдердин исламга болгон өзгөчө халал, харамга болгон талабы өтө көп. Ошондуктан Кудайга шүгүр өзүнүн жакшы жемишин берип келе жатат. Андан сырткары ислам банктарында атайын шарият алымдары бар. Ошол шарият алымдары ушул мурабаха кандай болуп атат, иш жүзүндө, практикада кандай болду, алар кемчилдиги барбы жокпу деп ошолорду текшерип турат. Текшеришип, ой фикирлерин беришип, туура эмес болсо оңдоп, ушинтип турат. Андан сырткары биздеги улуттук банк алда көзөмөлдөйт. Бул көзөмөлсүз калбайт. Бүт баарын көзөмөлдөп, ошо нормаларды бузбаган болсо, анда шариятка талабына жооп берсе, муну болот деп айтабыз. Мына ушул нормалар, бул бүткүл дүйнөлүк нормалар, бул шарият стандарттары, маайри шария, ушуларда баардык нормаларды, талаптарды көрсөткөн. Банктар ошолор менен келишим кылып, ошолондой шартка талапка жооп берем деп иштегенге аракет кылышат. Эми бул банктардын маселеси ушундай болот, аларга мамлекеттен уруксат берилет, көзөмөл органдары аны көзөмөлдөйт. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө банктарда иштеген алымдарыбыз бар. Алар ошолорду көзөмөлдөп, тактап, карап турушат. Экинчи маселе жеке ишкерлер. Жеке ишкерлер да кээде мурабаха кылышат. Маселе ушул жерде турат. Алар өздөрү укканы менен, же өздөрү билгени менен амал кылышат дагы. Кээде ал ат эле мурабаха болуп, акыйкатта мурабаха болбой калат. Анан кээ бир жарандар ошондой маселени көрүп алып эле мурабаханын баардыгы туура эмес экен деген ойго кетип калат. Бул туура эмес ой. Андай кылбаш керек. Ал жекече ишкерлерге дагы биз кайрылат элек. Сен эгерде мурабаха менен иштейм десең, анда сен бир жакшы алымдын астына бар. Ошо менен барып сен бүт тарифтерини сурап билип ал, келишимдерди ошо менен тактап жаздырып ал. Ошол келишимдердин негизинде, талаптардын негизинде иш кылса, ошондо ал мурабаха болот. Өзүнүн тарафынан эле, өзү эле интернеттен окуп алып эле мурабаха кылам десе, мурабаханын ичинде түшүнбөгөн көптөгөн маселелер чыгат дагы. Кээде мурабаха эмес, суткорлукка келип калыш коркунучу дагы жок эмес. Ошондуктан бул ислам банктарынын маселеси башкачараак, себеби ал жерде көзөмөл органдары көзөмөлдөйт, уламалар көзөмөлдөйт, андан сырткары мамлекет көзөмөлдөйт. Ал эми жекече ишкерлерге дагы кайрылып кететиндей, эгерде мурабаха кылам десеңер, мына ушул муфтиятта адистери бар, анан уламалардын жамаатында уламалар бар. Ушулар менен билген адамдар менен иштесеңер туура болот. Себеби баардык эле алымдар бул ислам икътисадыны, ислам экономикасын түшүнө бербейт. Себеби бул жаңы маселелер көп, жаңы маселелер көп ичинде. Ошондуктан ушул жаатта, ушул майданда ташалган, пышкан алымдар менен
сүйлөшсө мурабаханы көп жолдорун эске көп маселелерин чечип жөнгө салсак болот. Ошондуктан биз айтайын деген маселе бул бир нерсени угуп алып эле халал, харам дегенден алыс болойлук. Бул өтө жаман нерсе. Кээде харамды халал десең чоң күнөө болгондой эле халалды харам деген дагы чоң күнөө. Ислам дининде бир нерсени харам, халал дештердин алдын такык кыл дейт. Аны изилдеп чыккын дейт. Өкүм кылганга шашылма дейт. Ошон үчүн бай соодада дагы баарын эле харам дейилбейт. Соодада дагы кээде бай батыл дейт, кээде бай фасид дейт, кээде бай макрух болду дейт. Кээде бай батыл дегени такыр болбогон соодан айтылат. Харам нерселер соодасы болуп атат. Кан, арак, чочко, башка нерселер рыба аралашкан, булар батыл соода. Буну болбоду деп айтабыз, бай батыл. Экинчиси кээде бай фасид болот. Шариятта бай фасид деген эмне дегени? Шариятка туура келбеген шарттарды койгон болсо, ошол шарттардын негизинде соода фасид болот. Фасид деген бузук соода деген. Аны бузуп, кайрадан оңдоп, кайрадан жаңы соода кылыш керек болот. Кээде бай макрух болот. Кээде бай жайыз болот, уруксат берилет. Ошон үчүн сооданын баардыгын эле бир учурда эле бул харам дегенден алыс болуш керек. Аны тактап, бул эмненин негизинде харам болду, же фасид болдубу, батыл болдубу, же макрух болдубу, эмне себеби бар, эмне иллати бар, ошону такташыбыз керек. Тактагандан кийин гана өкүм кылышыбыз керек. Ошого бүт баарыбыз угармандардын баарын чакырып кетет элем. Бул соода саттык дагы дин туугандар. Бул дагы дин, бул адамдын ою эмес, адамдын фикири эмес, ар ким эле билген айта бере турган нерсе эмес. Ислам дининде мындай карасак, бизде баарыбызга билгилүү, ислам дининде укук боюнча фикте эң чоң китебибиз Хидая китеп. Сахиб Хидая биздин мына ушул Орто Азиядан чыккан, Маргаландан чыккан чоң аалым. Ошол киши Хидаяны 4кө бөлгөн. Ошол 4 томдун биринчи гана тому ушул ибадатка тиешелүү. Биринчи гана томунда бөлүгүндө Аллах имам Маргалани рахматуллахи алейх ошол тахаратты, намазды, зекетти, хажды баяндаган. Калган 3 томдун баары туугандар ушул муамалат. Нике, талак, буюу, сооданын түрлөрү, бүт баардык муамалат 3 томдо баяндалган. Ошон үчүн шариятыбызда муамалет бабы, мамиле кылуу, соода саттык кылуу маселеси өтө терең каралган. Ошон үчүн фатва бергенге шашылбайлык, аны билбесек айтпайлык, ихтият кылайлык. Билбесек билгендерден сурайлык. Фасалу ахла зикр ин кунтум ла та'ламун дейт. Билбесеңер билгендерден сурагыла дейт. Ошентип сурап билсек, иншалла, акыйкатка жетебиз. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр биздин мамлекеттин тарафынан иштеп аткан банктар, ислам банктарынын көпчүлүгү уламалардын көзөмөлдөгүдө болгон үчүн, шариаттын талаптарына жооп берип аткан үчүн уламалар муну жайыз, уруксат берген, иштесе болот дейт. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырып кетет элем. Алла субханала таала баарыбызга терең түшүнүк берсин. Фатва бергенден шашылбайлык, алыс болойлук. Анан Кур'ан-ы Каримдин илими негизги нерсе. Кур'ан-ы Каримде Аллах таала өзү ачык айтып коюп атат. Иннамал байу мислур риба деп кафирлар айткан. Бул деле соодаң деле риба сыяктуу деп аткан, деп айтышты. Аны түшүндүрүп кеттик. Акчаны карызга берип пайда көрүп атасың. Бул жерде силер деле товар сатып пайда көрүп атасыңар. Натыйжада экөө окшош деген сөздү айтышкан. Бирок ошолордун көз карашына Алла таала кесе жооп берип, ахаллаллахул бай'a ва харрама риба. Бул хөкүм хакимана. Алла таала хаким зат кесе айтты, андай эмес, экөө окшош эмес. Ахаллаллахул бай'a. Алла таала сооданын бүт түрүн халал кылган, ва харрама риба, рибаны харам кылган деди туугандар. Ошон үчүн бул соода саттык маселеси Кур'анда да айтылган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баяндаган. Ошон үчүн ушул тартиптерде болсо, шариаттын тараптарга жооп берген болсо, ал халал деп эсептелет. Алла субханала таала баарыбызга халал кесип насип кылсын, халалдан тамак берсин. Жана шарият маселеси келгенде кылдаттык менен, ихтияттык менен сүйлөгөнгө аракет кылайлык. Билбесек унчукпай койгонубуз жакшыраак болот. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.